Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, сонун берүүдө кино фейл рубрикасы. Кызматыңыздарда Жолдубай Рустамбай уулу. Бүгүн Шоушенктен качуу тасмасы жөнүндө кеп кылабыз. Бул фильм дайыма эң мыкты тасмалардын катарында, элди көрүүчүлөрдүн добушунда алдыңкы орунда. 2017 жылы 11 ноябрда 250 тасманын ичинен биринчи орунду алган деген маалыматтар бар. Тасмада өз аялын жана жашыруун сүйгөнүн өлтүрүүдө айыпталган банкир абакка түшөт жана камактан качууну ойлонот. Ал эми азыр болсо дал ошол тасмадагы кетирилген катачылыктарын көрсөтүп бергенге аракет кылалы. Сиздер болсо экранга жакыныраак келип байкап туруңуздар. Башкы каарманыбыз абактан качуу үчүн Библия китебин окуйт. Кармап турган колундагы Библия китеби жаңы болуп турган. Кийинки кадрда аябагандай эски болуп калды. Ким билет, балким бул китеп канча дубль тартылып, канча адамдын колунан өттү. Чуть не забыл. Неприятно было бы лишать вас бинта. Баарыңыздар терезелерге көңүл буруңуздар. Терезелердин айнектери баары сынык болсо, жалпы план менен алганда эчак эле жабылган түрмөканада тартылганбы? Айтор компьютер менен оңдоп коюшкан окшойт. Тебе интересно, куда они подевались? Мне интересно. Реквизиторлор 60 жыл менен 70 жылдарды алмаштырып алышканго, же байкалбай калат деп ойлогонбу? Айтор башкы каарманыбыз Энди абактан качып чыккандан кийин заманбап автоунаа минип бара жатат. Бул автоунаа 1969 жылы чыккан дешет. Ал эми Энди 1966 жылы түрмөдөн качып чыккан. Сюжет боюнча 1967 жыл. Ал эми бул магазинде турган тамеки 1975 жылы чыккан деген маалыматтар бар. Да, Ричмонд, Вирджиния. Обожаю этот запах. Ал эми бул кадрда фото сүрөтчүлөрдүн арасында турган фотоаппаратка көңүл бурсак, бул фотоаппарат 1976 жылы чыккан экен. Это заговор. Один большой чертов заговор. Мына ушундай жылдарын алмаштырып алышканы кызык экен. Байкабай калышат дешкен го. Бизде эч кандай катачылыктар көз жазымда калбайт эмеспи? Сиздер менен Жолдубай болдум. Кийинки берүүлөрдө кезиккенче кайыр.